биз эмнеле үчүн эмнеге эле ал каттоодон өткүбүз келбей атат, мен эч түшүнбөйм. Бул мындай бир балалык оорубу же ККМ колдонбойм деп базарда калькулятор менен отурган эженин эле сөзүн биз кайталап атабыз да. Каттоодон бар, пожалуйста. Өтүп кой, эми расмий иштей бер да. Эгерде ошондой каттоодон өтүп койсоң, жанакы блогер менен дагы айырмаң болуп калат эле. Келген эгерде мамлекеттик кызматкер, сенин күбөлүгүң барбы деп, эгерде күбөлүгү жок болсо, тынчыраак тиги жаран катары 14 күндө кайрыл деп жооп берүү да мүмкүнчүлүгү болмок да. Бирок биз эмнегедир эле каттоодон өтпөйбүз. Эмне үчүн каттоодон өтпөйсүң десе, бул жооп да. Жок, юстиция министрлиги кандайдыр бир жолдор менен бизди каттоодон өткөзбөй, бир рычагтарды колдонуп, басым кысым жасашы мүмкүн депчи. Эми мындай мамлекеттик бийликке болгон, мамлекеттик институтка болгон ишенимди биз пайда кылбайлыкпы? Эми эгерде юстиция министрлиги, эгер бийлик кааласа, башка деле жолдор менен эгерде тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн да. Эми ошол каттоодон өтүп койсоңуз сиз, урматтуу Гладис, эмне үчүн сиз, мисалы үчүн сизге суроо бергим келет, эмне үчүн сиз маалымат каражаты катары каттоодон өткүңүз келбейт? Эмне үчүн? Ким тоскоолдук кылып, сизди ким каттабай атат? Ну, вы сами сейчас ответили на свой вопрос, что Кто мешает? Мы просто не пройдем эту регистрацию. Почему? Все. Ну, потому что... Не уважаете государство или не уважаете государственный институт? Как это я не уважаю? Я уважаю, поэтому я как юридическое лицо зарегистрирована. Я же плачу налоги как организация. Кто мешает? Да? Кто мешает вам, чтобы зарегистрировать Сейчас мне пока никто не мешает. Но не факт же, что меня как СМИ зарегистрируют, правильно? Венера Калбековна, укуктук комментарий берип койсом болобу бул маселе боюнча? Таттыбы айым сизге сөз. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Марат Төлөмөшевич, Орозбек Кадырбекович, менин оюмча биз бул жерде мындай жек көрүү тили, язык вражды деген риторика менен бири-бирибиз менен сүйлөшүп атабыз да. Мен юрист катары такташтырып коеюн. Эгерде мыйзамда толукталбаган, укуктук вакуум болгон учурлар болсо, бир тарабынан бул журналисттердин профессионалдык ишмердүүлүгүнө тиешелүү, экинчиден жалпы маалымат каражаттарына тиешелүү болгон мыйзам плоскостьтар, бирок булар бири-бири менен өтө шайкеш келип иштешет. Анан укуктук мүмкүнчүлүктөр болсо, эгерде укук коргоо, коопсуздук кеңеши, жогорку кеңеш, кабинет министрлери, президент баш болуп, ыктыярдуу иретте регистрациядан каттоодон өткөн ЖМКлар жана каттоодон өтпөгөн ЖМКлар ЖМК статус иретинде президент чакырып бирдей платформада кошсо, анда бул де-факто бүгүнкү күндө мыйзамдаштырылган укуктук вакуумдун ичинде иштеп кеткен механизм катары каралат. Буну априори ар бир сот, ар бир юридикалык практика дилеммасы жок эле тастыктап берет. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү эмнеге буруп кетем? Биз бүгүнкү күндө бул ЖМКларга тиешелүү мыйзам долбоорунда экинчи окууга кандай оптималдуу өзгөрүштөрдү киргизип, андан сырткары байкасаңыздар, бүгүнкү күндө демилгеленген мыйзам долбоору ЖМКларга тиешелүү бул жерде ыктыярдуу иретте милдеттөөсү жок болгон каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берип атпайбы? Ошо мурдатан иштеп келген, 2000 жылдардан бери иштеп келген укуктук вакуум механизми бүгүнкү күндө де-факто легалдаштырылган болсо, бүгүнкү күндө де-юра иретинде дагы кирип атат. Урматтуу Таттыбек айым, бул мыйзам долбоорунун иштеп чыгуу зарылдыгы интернет басылмалар пайда болгондугуна байланыштуу болгон. Ошондон улам каттоодон өткөрүүнү киргизген. Бирок эмнегедир сиздер дагы каршылык кылып, жок, биз дагы деле каттоодон өткүбүз келбейт. Биз дагы деле 92-жылкы. Мен азыр айткан жокмун. Мен сиз менин эмес, ошентип атышат да. Эми каттоодон өтүп койбойсуздар. Мен менен полемикага кирбесеңиз. Вот у меня к вам встречный вопрос тогда. А почему государство заинтересовано нас так всех вот зарегистрировать? Урматтуу коллегалар, мен сөзүм бүтүрүп коеюн, андан кийин почему мы не можем работать в таком же Гладис айым, качестве сейчас дайте минуточку, пускай Таттыбек айым доскажет, потом мы вам дадим слово. Урматтуу тартипти кармайлы, урматтуу чакырылгандар. Чоң рахмат. Урматтуу коллегалар, бул жерде чечим алуучу адамдар бул депутаттар. И биз азыр бүгүнкү күндө ушул жерде отуруп алып, бир жагынан элге, экинчи жагынан депутаттар экинчи окууда бул маселени кандай карап чыгуу гана маселесинде. Ошондуктан мен айтып атам,
Венера Калбековна ушу социалдык комитеттин тармагында пакеттүү иретте ушу сөз эркиндигине тиешелүү болгон мыйзамдарды бир мониторинг кылып койсок деген бул бир сураныч. Экинчиси ЖМКга тиешелүү экинчи окууга эмне кирет? Бир гана айтарым, язык вражды болбош үчүн де факто бул маселе иштеп, укуктук вакуум болгондуктан журналисттерге, ЖМКларга тиешелүү бардык процесстер коомдук келишим менен ишке кирип кеткен. Де юра биз азыр экинчи окууга ыктыярдуу иретте регистрациядан өтөбү, өтпөйбү бул өзүнүн чечими деген мүмкүнчүлүктөрдү берип атпайбызбы? Ошондуктан бизде мындай азыр ортобузда мүчөлүштүктөр жок болуп, бул полемиканы токтотуп, экинчи окууга эмне керерин ошону гана мына сунуш иретинде дагы мындан кийин жиберели. Токтоткула полемикаңарды, эмнеге дегенде бунун бардыгы сиздерден суранып атам. жек көрүү тили. Каймайтышпай, ошол мыйзамга караштуу эле ошо сунуштарыңарды берсеңиздер. Ошон үчүн биз парламент угуларды өткөзүп атабыз. Андан кийин Марат мырза угалы, турабы? Азыр бизде чындап эле мындай каймайтышып эле отурабыз да бири-бирибиз мененчи. Бир жакшы жыйынтык чыгаралы, жакшы мыйзам болсун. Ошон үчүн биз мына бүгүн парламент угуларды өткөзүп атабыз. Сиздер да кичине мына сабырлыкка мен чакырат элем. Бири-бирибизди сыйлап, андан кийин угалы. Гладис айым, сиз эмне деп айтайын дедиңиз эле? Нет, я вопрос задала встречный такой же. В таком случае, а почему государство заинтересовано нас вот зарегистрировать? Вот прям вот зачем это нужно? Мы же работаем как юридические лица, платим налоги. А зачем вот это нужно, чтобы вот мы именно как средство массовой информации? Вот сейчас это же самый главный критический вопрос Волота, да, вот, который поднимался ранее и сейчас. Что вот почему вы не пойдете все не зарегистрируетесь как средство массовой информации? Мы же и так по закону, вот сейчас Симметрий представил, мы и так журналисты. Менин аялымда ососу бар. Сиздин андан эмне айырмаңыз бар? Эмне айырмаңыз бар сиздин? Экөөңүздөрдүкү тең осоо экен. Сиз өзүңүздүн кесибиңизди сыйласаңыз, журналист кастары, эми каттоодон өтүп койбойсузбу? Журналистин деп. Марат Төлөмүшович, эл аралык стандарттар боюнча, дүйнө жүзү боюнча 60% өлкөлөрдө ыктыярдуу иретте, ЖМК иретинде каттоодон өтөт. Госрегулятор милдеттүү иретте иштебейт. Бул биринчи факт. Экинчи факт, мен айта кеттим, коллегалар, полемиканы токтоткула. Эмнеге дегенде укуктук вакуум бар болчу. Кыргызстан бул мына эми укуктук тармактан өсүп келип аткан сонун өлкөбүз, мобилдүү. Анан сиз жашадыңыз, бияктан жашадыңыз болуп туруп, ортоңордон бул полемиканы токтоткула. Бүгүнкү күндө бул арена, бул жерде депутаттардын үйү бул. Биз бул жерде депутаттарга экинчи окууга кандай киргизүүлөрдү киргизип, жана кандай эксперттик кызматты биз тараптан көрсөтө алабыз деген ой менен келдик. Бул жерде эң алгачкысы журналисттик ЖМКлык ыктыярдуу иретте каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгү 2000-жылдардан бери де факто легалдаштырылып, президент, өкмөт, сот, Миноборона бардыгы кабыл алган бул практиканы. Ошол кабыл алынган